Бакаслан сонун чыгарма болду. Жеңелер аман болсун. Эми мындан кийин жеңелер дагы сонун велосипеддин жаңы түрүн тээп көчөгө чыкса болот экен. Чындыгында велосипед деп таанымал болгон бул каражатты азыр биз студиядан көрөбүз. Ал эми студиябызга конок келиптир. Аны чакырып алалы. Муратбек Султанбеков Кеңешбекович өзү ойлоп табуучу. Сау баспагай. Кош келипсиз. Мен буга чейин абдан кандайсыз? Нааразы элем. Эмнеге биз кыргызстандыктар, кыргыздар эчтеке ойлоп таппайбыз деп. Көрсө сиз баарын жасап аткан турбайсызбы? Чындыгында азыр түтүн проблемасы да болуп жатат. Эми электрический баягы электромобилдер алдыга чыгып, мындайча айтканда, баягы мода болот десек да жаңылышпайбыз. Анан велосипед чечмелегенде бул электро. Ооба, эң туура бул велосипед деген электро, лесипед дейт го, велосипед ошентип жана Facebook'тун баракчасынан мен сунуш кылгам да. Кантип атын кандай коелу дегенде ар кимиси ак кула, тиги бу деп, анан кийин жорго, анан ошентип велосипед деп коюлган да. Эң сонун коюлуптур, Анан бул болсо өзү электрический велосипед. Мунун деген өзгөчө бир эмелери бар. Дүйнөнү жара турган десе болот да. Ооба. Эмнеге? Бул машиненин рессорасынан жасалган да. Бул полный бул велосипеддер машиненин рессорасынан жасалган. Мына много эмелер, тетиктеринин биринчи вилкасы, рамасы бүт рессорадан жасалган да. Негизи бул тетиктери конструкциясы боюнча өтө жөнөкөй экен, мен башында деген ушу жасап атканда, ойлоп таап эметип атканда, кылып атканда деген мен мындай максат менен жасагам да. Биринчиден жана силер туура айтып кеттиңер, кыргыздар эмнеге жүз этаж уйгур алган эмеспи, же iPhone чыгарган эмеспи, же вертолет ойлоп таап алган эмеспи деп мен балдарым суроо бергенде мен балдарга айткам да. Биз кыргыз өзгөчө калкпыз депчи. Биз деген кылымды сындыра турганбыз. Биз анда iPhone тиги үйлөргө көп көңүл бурбайбыз, бирок керек болсо биз деген бир нерсени ойлоп таап салабыз деп туруп, анан ошентип намыстанып, ошолорго мынакей далил кылып, ушинтип ойлоп таап чыккам да. Анан мындай аналогы жок. Анан ошондо мен аларга дагы мындай максат менен жасагам да, бул үлгү болсун депчи алар үчүн. Анан бул өзү сынбаган, көпкө чыдай турган, өтө бышык боло турган, талкалап, ыргытып, таштап сала турган, ошондой кылып жасагам да. Сиздин өзүңүз врач, анан бир күн эле ошо уулдарыңыздын сөзүнөн улам намыстанып туруп эле ойлоп чыгарган. Ооба, намыс деген күчтүү турбайбы? Өзүңүз болгондо да таластан болсоңуз, анан албетте Мурат ага. Анан бул экөөнү карап турсак, бул гүл менен кооздолгону менимче кыздарга ылайыкталган окшойт. Вот мен ошону сразу тааныштырып кетейин, мынакей сиз как раз айсылуу кыздар үчүн экен, мынакей. Отуруп көрсөм болот экен, Сиз мынакей эркектер үчүн. Бул жыгылып кетпейби анан? Жок, жыгылбайт. Мен сизге жардам берем. Бул өтө жумшак. Отура бериңиз. Акырындан эле аттап эле 3 дөңгөлөктү эмнеге бирдемеге таяп, жөлөп эметпеш үчүн да турган жеринде тура берет. Мисалы, отурат экенмин анан бир бутуңуз менен эле таяп, экинчи менен отура бериңиз. Коркпой эле. Негизи мен велосипед тепкенди билем, бирок мындай эле басып коркпой эле коюңуз. Бул деген эме жумшак да. Чындыгында аябай жумшак экен. Ооба, бунун конструкциясы мен атайын ушундай жасагам да, бул багажник менен адамды бир кошком да. Эмнеге? Мисалы, дөңгүл ар кайсы жолдордон дөңгөлөктөр минтип таш жолдордон кете берсин деп. А бияка жумуртка салып койсо да болот. Мисалы, сынбайт. Же, мисалы, ар кайсы сына турган айнек тигит эмелерди алып ташып жүрө берсе болот. Жеңелерге жакшы турбайбы? Базарга барганда жүктөө. Базарга барганда аябай ыңгайлуу экен, чындыгында. Бул болсо атайын профессионалдуу доставка, курьер, сиз деле отуруп көрсөңүз болот. Бугачы, мынакей. Курьерский, доставка, жанагы учетчик, мынакей. Бул жүргөндө уже более устойчивый болот да. Бияка деген мисалы сантехник, монтер, электрик, артына деген ар кайсы кутучасын коюп алса болот. Холодильник болобу, слесарный шкафчик болобу, ошондо канча ошо менен жүрө берсе болот. Канча килограмм көтөрө алат бул? Бул килограмм көтөргөндө деген 120 мо спицасы чыдаганга чейин көтөрө берет. Вот, мына мисалы мен азыр балдарымды чыгарып туруп эме көрсөтөйүн. То есть муну менен кете берсе болот. Жуп-жумшак бойдон кете берет да. Вот. Потому что бул велосипедке деген мен атайын Волганын рессорасы да. Волганыкы анан москвичтик менен күчөтүлгөн. Жигиттер силерге рахмат, ушу силер себепчи болгон турбайсыңарбы? Ойлоп табасыңар. Бул жерде болсо москвичтин рессоралары да. Бул болсо өзү дөңгөлөгү эме мотор.
мисалы бул дөңгөлөк мотору бул жерде экен, дөңгөлөгүндө мотору бул жерде да. Бул жеричи бул жери бул батареясы да. Ошондо деген мисалы батареясы. мынакей азыр көргөзүп берейин. Мынакей азыр мен моторун күгүздүм да. Ошондо мынакей. Жүрүп атат, Ушинтип кете берет. Вот. Буга деген фара такса болот, ар кайсы нерселер такса болот. Өзүң башкарбай эле, кадимкидей эле жөн эле айдап алып кете берет экенсиз. 220 вольт менен эле тиги үйдөн эле бүт эмесин аласыңар. Кубаттуулугун алат экенбиз, Ток менен бүт баарын зарядтап алып туруп, анан кийин бир 60-70 километрге жетет. Канча убакыт зарядташ керек? 2 саат, 1,5 саат деле заряды толуп калат да муну. Айдоочулук эрежеси, жолдо жүрүүнүн эрежеси бул баягы велосипед үчүн жол менен деле, чоң жолдун чети менен деле. Велосипеддер үчүн, самокаттар үчүн өзгөчө мындай полоса бөлүнүп же болбосо болуш керек. Бирок мен муну деген айылда жашаган жарандарга дегенде да шаар эмес, айылда ар кайсы жерде жол кенен, анан кийин мен атайын жанагы мындай баткак же болбосо мындай эме асфальт жок жерлер менен жүргөнгө да бул өтө жумшак жолдорго, таштак жол менен жүргөнгө мунун үстүнөн деген кете берет. Эме эч булкубайт да. Анан кийин ар кайсы кутучуларына өзүнүн жүктөрүн салып алып, ар кайсы иштерин бүтүрүп жүрө берсе болот да. Негизи бул эми азыркы учурда биздики муну элдер кандай кабыл алышты? Эми элдер кандай кабыл алышты дегенде, бул деген ар бир короодон мисалы кичине эмгектенсең өзүң эле жасап алсаң болот. Буга деген 5 рессора, 4 рессора кетет. Вот, мына трубаны аласыңар, болду. Муну ийип туруп эле, анан кийин калгандарын дрель менен эле жыртыктарын тешип туруп эле, анан ошо менен болт менен эме бекитип аласыңар да. Өтө мындай кыйын көп мындай иш жок да. Ошон үчүн мен деген муну деген жанагы легого окшоштуруп, өзүлөрү жасап алгандай кылып жасагам да, оңой болсун деп. Чогултуп койгон. Анан Айсулуу мен агайга дагы бир ыраазы болгонум, өткөн жылы болсо керек, жакында эле деп коелучу, Казакстан чакырып, калпагыңызды чечип саласыз дагы, Казакстан деп жазасыз да, дүйнөнү кыдырып, туристтерди Казакстанга тартасыз деген сунуштан баш тартып койгон. Анткени агай мекенчи. Ошого биз чындыгында рахмат айтабыз. YouTube'дан көрсөңүз болот. Ал мен Казэкспого баргам, аякка чакырылып ошо велосипед тапаргам. Ошол жерден андан кийин ошо эме дүйнөдөн тиги баарын Казэкспого чакырып дегендейчи. Ошондо болуп мындай визитный карточка болсо кандай деген сунуш болгон да. Анан ошо сунушта деген мен айткам да, мен кыргыз калпак менен, кыргыз желек менен чыксам болот. А так мен өзүм чыга албайм андай депчи. Ошентип анан кийин мен ал сунуштан баш тарткам да. Потому что меники деген бу балдарым ансы деле жанагындай суроо берип атса, биз өзүбүз анан кийин мен башка өлкөнү эметип же болбосо сунушка кирип кетсем туура эмес болуп калат. Бизде барбы ушу сизди колдоп, дүйнөлүк аренага алып чыгабыз деген же колдойт элек дегендер болсо кандай байнамыз? Негизи деген бул даяр бизнес идея, муну деген эртеңден баштап деле чыгара берсе болот. Негизи патенттеп алгансыздар муну, патенттелген, бүт баарысы эметилген, уникалдуу, мындай жок деген бүт документтери бар да дүйнөдө. Мындай кесиккен эмес, мындай конструкциянын чечимдери мындай чечилген эмес да. Мисалы мен деген мында деген бул торсионный да, бурулганда деген эметет. Мындай жатып бурулат да. Үч дөңгөлөктүн мисалы бекем каттырып койсоң, анда бурулганда деген киши кулап кетет. Вот, а бул болсо поворотко киргенде мында бурулуп, мынтип эметип кирет да. Ошондуктан деген мен ошонун баарысын эсептеп мындай ой менен келтиргем да, оңой болсун депчи, безопасный болсун деп. Анан ошондуктан деген бул даяр бизнес идея. Негизи муну чыгара берсе болот. Башка өлкөлөрдөн деген мага сунуштар болгон. Бирок сиз өзүңүз айтып кеттиңиз, таластык экенсиз. Таластык оосанда болду, кыргыз ойт дегендей. Ошон үчүн мен деген только вот Кыргызстандан чыксын, Кыргызстандан ушу башталсын деп ошол эле ой мененмин да. Ошондуктан кыргыз бизнесмендер болсо жасай берсин, кыла берсин, мен эч мындай эчтеке эмем жок да, каршылыгым жок да. Белгилей кетсек, баягы ушундай, дал ушундай велосипеддин сиз 5 түрүн чыгарыптырсыз, Азыр биз студиябызда бул 2 түрү, а 3-өө башкача болуш керек. Бул велосипеддин 5 түрүн чыгарганым бир жолу деген мага бул велосипедтерди чыгарыш үчүн каражатты мындай жанагы ишмерлерди колдойм деген бир проект чыккан, Азат Исахунов деген. Ошол акча бөлүштүрүп берген. Мисалы, байке сизге эмне керек ушуну кичине ойдон тышка чыгарыш үчүн депчи.
Анан кийин мен ошондо деген айтып бергем, мынакей мынча каражат берсеңер, мынчаны жасап ойлоп таап алам деп. Анан кийин ал мага ошо бөлүштүрүп бергенде мен ушул женскийди ойлоп чыгаргам, мынакей женский. Бул болсо жанагы элодроп деп коет, бул прокат, жанагы доставка, курьерлер үчүн, вот электрик, монтёрлор үчүн. Анан кийин Исі көлдүн эмесине, тиги зонасына деген пансионаттар үчүн эло рикша дегенди ойлоп чыккам. Анда деген 3 адам отурат, артында 2 отурат. Ошондой эле чамоданы бүт барысы менен батылып кирип кете берет да, кете берет. Анан кийин эме детский бар. Вот. Эме кичинекей балдар үчүн. Ал эме Harley Davidson'da жатып алат дешатылар. Анан эме дрифтовать эте алат, дрифт кыла алат. И андан тышкары эме Elo Ranger дегени бар. Вот. Ал деген эркектер үчүн өзүнүн күч кубатын көрсөтөйүн, күчтөрүн эметип чачыратайын дегендерге да ал 90 менен жүрөт, тез жүрөт. Ошо менен баргам да Астанагачы. Анан айтып кетсеңиз, мынакей бул мен отурган велосипеддин күч кубаттуулугу канча? Бир канча негизи батареясы канча убакытка жетет? Батареясы деген мунуку деген 40-50 километрге жетет да. 2 саат эмеге жетет. 2 саатта эме алынат да, зарядталат. Андан кийин 40 менен жүрөт. 40 км саат менен жүрөт да. Бул багажнигине болсо бир 40-50 килограммга чейин сала берсе болот да. Буяк деген мындай коркпой эле эмете берсе болот. Сала берсе болот экен, Сала берсе болот да. Вот. Эң сонун ошондо мен жыргап эле базарга барып келсем болот экен да, аны тээп алып, велосипедке отуруп. Же мага айтып койсоңуз, мен сизди буяка салып алып айда барып келем. Ал идеяңыз аябай жакты мага. Женскийге деген мен багажнигин дагы съемный кылып ойлоп тапкам да. Мисалы багажникти бияктан чечип туруп, анан бияка жанагы автомобильный эле детский кресло бар го, машинанын ичинен ошону эле кайра бекитип турган баласын отургузуп алып кетип кала тургандай кылгам да. Эң сонун. То есть негизи буну деген азыр өндүрүп эмете берсе, буну деген ар кайсы легода кылыпчы күчөтө берсе болот да. Мисалы рессорасын күчөтө берсе болот, же болбосо багажниктерин күчөтө берсе болот. Эң сонун биздин бүгүнкү таңкы программабыздын коногу Муратбек Султанбеков болду. Ойлоп табуучу, ал эми кесиби боюнча психотерапевт. Анан караңыздарчы, биздин студиябызда кандай сонун 2 велосипед турат. Бул болсо ток менен жүрөт экен. Андыктан кесиптешибиз мындайды биз ушуга өтө окшойбуз. Буюрса өтүш керек. Менин көзүм түшүп калды, сөз салып. Мен YouTube каналына атайын жүктөгөм, кантип жасап атканын, тетиктерин кантип байланыштырып, вот велосипед деп эле телекөрүүчүлөр кирип, балдарына көрсөтүп жасай берсе болот. Дагы кандай ойлоп табууларды күтсөк болот сизден? Эми жалаң эле мындай велосипед же болбосо жүрө турган нерселер эмес. Мисалы башка ойлор дагы бар. Аларды деген мүмкүн башка передачаңардан айтып берем. Сөзсүз түрдө конок катары сиздерди күтөбүз. Буларды сактоодо баягы күндө калабы корого киргизип коюу кайсы жерге сакташ? Же сөзсүз жабык имаратка? Эч жерде мындай эчте тура берсе жөн эле эмеси краска эмелери кетип калышы мүмкүн. Мисалы атак бул тура берет, бунун эчтеке бузула турган жери жок. Бүт деген бул водонепроницаемый. Ошону сурайын дегем да, экран турат бул. Күн, сууга эме чыдамдуу нерселер да. Буну деген мен сатып алгам да. Булар мотор менен бул нерселери бүт электровелосипедке комплект болуп сатылат. Анан булар деген күн жайбы же күндө турабы аларга баары бир да. Бул тетиктери болсо краскасы эле кетип калбаса бул тура берет. Мисалы бул мен Астанага алып барган велосипедим 14-жылдан бери тээп жүрөм да. Бузулбайт, сынбайт жүрө бересиң. Анан урдабайт мунучу. Чын эле. Кен элде жок, эч кимде жок. Кайрадан табылып калат. Көп болсо 3 ресторан урдагандай эле болот. Анан баягы ошо эң алгачкы жасап атканда сиз жазыптырсыз баягы соц тармактарга Москвичтен алынган деп, Ооба, Москвичтин рессорасынан да. Рессора деген жана дөңгөлөктө кармай турган эме да. Жүктү ошо рессора көтөрөт да. Ошон үчүн бул деген эме өтө жумшак да. Анан ийилет, жана торсион менен жанагы өзүнүн эмелери бар го, свойстволор, ошолорду деген мен мындай эметкем да.
Анан жанагы теле көрүүчүлөргө дагы бир эмени айтып кетейин. Баары тең азыр ойлонуп атат го канча турат. Ошону сурайын да. Ооба, баасы унутуп турбуз. Баасы мунуку деген ар кандай. Мунун эң эле кымбаты мунугу эме дөңгөлөк мотору да. Мисалы ошо моторго жараша ошончолук эле чыгым болосуңар да. Мисалы моторун күчтүү алам десеңер, анда кымбат болот. Мисалы мунугу моторлор деген мени жана эки баланы ташый турган мотор да. Бунун эме күчү жакшы эле да. Бул көп болсо бир $300 тегерегинде турат бул моторучу. Вот, если серийный выпуск кылам дегендер болсо, бул моторлор 200 тегерегинде болот. Ошондуктан деген мунун себестоимости деген ошо мотор менен эле батарея да. Потому что рессоралары эме Кудай бергенде 50 сомдон бир листичи. Вот. Анан бул дөңгөлөктөрү, мисалычы. Ошон үчүн бул жерден деген өзүмө чогултам деген киши примерно бир жакшы тетиктерди алса болот экен. Өзүнө чогулта алат да, $400-гачы. Мисалы серийный чыгарам десе, анда $300, потому что 100 мотор алат, 100 аккумулятор алат. Ошонун партиясы менен баасын ылдый алып кетсе болот да. А так мисалы өзгөчө кылып жасайм десең, анда сонун мотор, сонун батареяны алып алсаң, анда $1000 чейин деле чыга берет. Баарасын тагып аргайсың. Күчтүү мотор тагып туруп анан 100 км чакырымды басса болот экен да, Бирок абайлаш керек. Чоң рахмат агай, ишиңизге ийгилик, өзгөчө уулдарыңызга сизге баягы сонун идеянын баштаачысы ошолор экен. Бар болуңуз, мыкты. Токтошу керек. Ойлонуп таба бериши керек. Рахмат ага, чоң рахмат. Сиздерге рахмат. Ал эми биз программабызды улантабыз.